Сіз азаттықты көріп баштадыңыз, саламатсызбы. Алдыда дүйнө жаңалықтарын түшүндүрүп беребиз. Студияда Кубат Касымбеков бүгүнкү чыгарылышта. АКШ президенти Трамп эл аралык каршылыкка карабай Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныды. Бул кадам дүйнө өлкөлөрүнүн нааразылыгын жаратты. 65 жылдан кийинки тарыхый сапар. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган Грецияга келди. Интернет терроризмге каршы кандай күрөш керек? Кытайда Шанхай кызматташтык уюмуна кирген Кыргызстан сыяктуу 8 өлкө ага каршы атайын машык өткөрүштү. АКШ президенти Дональд Трамптын Иерусалим шаарын Израилдин борбору деп тааныган чечими дүйнөдө сынга кабылды. Чечимди жалгыз гана Израиль кубаттаса, Кошмо Штаттардын Европа менен араб дүйнөсүндөгү башка өнөктөштөрү бул кадамды айыпташып, ал жакынкы чыгыштагы тынчтык сүйлөшүүлөрүн кыйындатат деп билдиришти. Эрнест Турматов толугураак айтып берет. АКШ президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу жарыясы Палестин автономиясынын Газа секторунда, Рамалла шаарында, Түркиянын Анкара, Стамбулунда буга ачууланып кыжырданган топтордун демонстрациялары менен коштолду. Стамбулдагы демонстранттар Кошмо Штаттарды айыптаган сөздөрдү кыйкырып жатышты. Палестинадан автономия президенти Махмуд Аббас Трамптын чечимин уяткарыла турган деп атап, Кошмо Штаттар мындан ары тынчтык жараянга ортомчу боло албасын айтып чыкты. Биз четке кагуучу жана баш тартуучу бул чаралар тынчтыкка жетүү боюнча аракеттердин баарына атайлап тоскоолдук жаратат. АКШ тынчтык жараянда ал буга чейин аткарып келген көзөмөлдөөчүнүн ролунан кеткенин көргөзөт. Деген Махмуд Аббас мындай кадамдар жакынкы чыгыштагы жаңжалды диний согушка айлантууну көздөгөн экстремисттик топторго гана кызмат кылат деп да кошумчалады. Ал эми Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Трамптын жарыясын тарыхый күн, чечим чечкиндүү жана адилеттүү деп сыпаттап, башка мамлекеттерди да Кошмо Штаттардын жолун жолдоого үндөдү. Президенттин чечими тынчтыкты карай маанилүү кадам. Мен мамлекеттердин баарын тынчтыкты көздөп, АКШга кошулууга, Иерусалимди Израилдин борбору катары таанып, элчиликтерин ушул жерге көчүүгө үндөйм. Израиль азырынча АКШ президентинин Иерусалим боюнча жарыясын кубаттаган жалгыз өлкө болууда. Вашингтондун Евробиримдик менен араб дүйнөсүндөгү башка өнөктөштөрү чечимди айыпташты. Улуттар уюмунун Коопсуздук кеңешинин 8 мүчөсү, анын ичинде АКШнын өнөктөштөрү Британия, Франция, Египет, Италия, Швеция 8 декабрга чукул жыйын чакырууда. Бул өкүнүчтүү чечим эл аралык укукка жана буунун Коопсуздук кеңешинин бардык резолюцияларына каршы келет. Президент Дональд Трамп 6 декабрда Ак үйдөн жасаган атайын билдирүүсүндө Иерусалимдин Израиль борбору катары таанылышы АКШнын бекем тынчтык келишимди тездетүү боюнча милдеттенмесинен чегинүү эместигин, эки тарапка тең кабыл алынаарлык тынчтык келишимге жетүү үчүн өзү колдон келгендин баарын жасай турганын белгилеген. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоганын Грециядагы тарыхый иш сапары башталды. 65 жылдан бери бир да түрк лидери НАТО боюнча өнөктөш саналган бул коңшу өлкөгө бара элек болчу. Эрдоган Афинада грек өкмөт башчысы Алексис Ципрас менен кездешти. Бул визит алаканы солгундаткан талаштуу маселелерди чечүүгө канчалык өбөлгө боло алат? Элиза Кененбаева айтып берет. Түрк лидеринин келишин утурлай грек өкмөтүнүн маалымат катчысы бул сапардын маанилүү экенин белгилеп, Афины сүйлөшүүлөр натыйжалуу болооруна үмүт артып жатканын айткан. Ошол эле учурда грек өкмөтү Эге деңизинин жана аба мейкиндиктин бөлүнүшүн жакшыртуу жөнүндө Эрдогандын чакырыктары аймактык талаштын жанданышына алып келеринен чочулап турганын жашырышпайт. Жолугушууларда чөлкөмдөгү байланыштар, энергетика, ишкерлик, Түркиянын Еврошаркетке кирүү маселеси, Эге деңизиндеги талаштуу жерлер талкууланаары күтүлүүдө. Бул Түрк президентинин Евробиримдик менен алаканы жакшыртууга жасалган аракети деп ойлойм. Анткени Түрк экономикасы европалык капиталдан көз каранды. Эрдоган АКШ менен алакалардын салкындашынан улам батыштагы эки фронт менен тең тиреше албай турганына көзү жеткендей көрүнөт. Түркиянын Евробиримдик менен алакасы 2016 жылы Анкарада болгон бийликти төңкөрүү аракетинен кийин начарлап кеткен. Бул окуядан соң Эрдогандын 10 миңдеген адамдарды камоо чечимин Шаркеттин айрым лидерлери кескин сынга алышкан. Афинадагы сүйлөшүүлөрдө качкындар кризисине да көңүл бурулаары күтүлүүдө. Жакынкы чыгыштан Түркия аркылуу Евробиримдик өлкөлөрүнө агылган качкындар Эге деңизиндеги грек аралдары аркылуу Европага өтүшөт.
Менимче Греция бул маселени көтөрөт. Анткени Евробиримдик Түркия билдирүүсү эки тараптан тең ишке ашууда. 2017 жылдын сентябрь айынан бери качкындардын саны кайра өтө көп болбосо да өсө баштаганы байкалууда. Бул Грек аралдарындагы кырдаалды дагы кыйындатышы мүмкүн. Греция менен Түркия алакалары Эге деңизиндеги талаштуу аймактар боюнча ондогон жылдардан бери чыңалган бойдон калып келет. Эки өлкө кээ бир учурларда согуштун кырына чейин барган учурлар болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык. Сиз Азаттыктын тележаңалыктарын көрүп жатасыз. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген 8 өлкөнүн делегациялары Кытайдын чыгыш жегиндеги Сямын шаарында жолугуп, кибертерроризмге каршы биргелешке машыгуу өткөрүштү. Иш-чара негизинен регионалдык уюмга кирген өлкөлөр ортосунда компьютердеги же виртуалдык терроризмге каршы чараларды күчөтүү максатын көздөйт. Ага Кыргызстандан барган адистер дагы катышты. Сөз Гүлайым Ашакеевада. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышкан машыгуу интернетти жана социалдык түйүндөрдү колдонуп, терроризм, сепаратизм жана экстремизмди жайылтып жаткан террордук топтор менен кантип күрөшүүнүн сценарийлерин камтыйт. Аймактык уюмга кирген мамлекеттер террордук уюмдар глобалдык маалымат желесин кеңири пайдаланып, экстремисттик идеяларды таркатып, алардын жарандарын азгырып, өз катарына кошуп жатканына көңүл бурушат. Машыгуулар катышкан бардык өлкөлөрдүн тиешелүү мекемелерине ойлонууга өбөлгө түшөт. Бир жагынан алардын укуктук мыйзамдык базасы текшерилсе, экинчи жагынан иш жүзүндө кызматташуунун тажрыйбасы кеңейет. Ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмуна кирген бардык өлкөлөрдүн өз ара ишенимин арттырат. Кибертерроризмге каршы күрөшүүдө кылмыштуу топторду аныктап, алардын жолун бууп жана каршы аракет көрүү татаал маселеге айланды. Ислам мамлекети сыяктуу террордук топтор интернеттин жана социалдык түйүндөрдүн жардамы менен ар кайсы өлкөлөрдө экстремисттердин катарын өстүрүүдө, деп айтылат Америка Кошмо Штаттарынын контртеррористтик уюмунун маалыматында. Улуттук коопсуздук комитети болсо, жаңы халифат эми кибер мейкиндикте пайда болгонун белгилейт. Шанхай кызматташтык уюмунун кибертерроризмге каршы биринчи машыгуусу 1 жыл мурун дал ушул Сиамын шаарында өткөн. Андан бери аймактык уюмга кирген өлкөлөр чалгын маалыматтар менен бөлүшүүдө, биргеликтүү операцияларын жүргүзүүдө жана адистердин кесиптик деңгээлин жогорулатууда тыгыз кызматташып келет. Оодон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтта да бар экенин эскертип кетебиз. Дарегебиз Азаттык Чекиторг, эми күндүн башка окуяларына кыскача токтоло кетели. Орус президенти Владимир Путиндин президенттик шайлоого катышуу ниетин жарыялаганын Михаил Ходорковский, Алексей Навальный сыяктуу оппозициячыл ишмерлер сындап чыгышты. Ходорковский Путин шылдың бою үчүн туура жолду баратат деп твиттерге жазды. Путин 2018 жылдын март айындагы шайлоого катыша турганын 6 декабрда жарыялаган. Ал президент жана премьер-министр кызматында 2000 жылдан бери Орусияны үзгүлтүксүз башкарып келатат. Украин бийлиги мамлекеттик төңкөрүш даярдоодо деп айыптаган саясатчы Михаил Саакашвилини Грузиянын борбору Тбилисиде колдоп чыгышты. Шаршембиде жүздөгөн адамдар катышкан Тбилисидеги жүрүштү кезинде Саакашвили өзү башкарып турган улуттук биримдик кыймыл уюштурду. Апта башында Украинанын коопсуздук күчтөрүнүн Саакашвилини кармоо аракети ийгиликсиз аяктаган. Грузиянын экс-президенти Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернаторуна Грузиянын өзүндө да коррупция боюнча кылмыш иши ачылган. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак компанияларынан чет жактардагы акчаларын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Ал Астанада шаршембиде өткөн жалпы улуттук телекөпүрөдө 18 казакстандык ишкананын 12,5 миллиард доллардай акчасы чет мамлекеттерде экенин билдирди. Казак лидери санкциялар күчөп турган чакта ишкерлер чет элдеги акчасынан кол жууп калышы мүмкүндүгүн эскертип, өкмөткө каражатты кайтаруучу мыйзамдарды даярдап баштоону тапшырды. ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмеси жарыяланып, ага Кыргызстандын атынан көк бөрү улуттук оюну киргизилди. Ошентип көк бөрү оюну мындан ары жалпы адамзаттын маданий мурасы деп эсептелет. Куттуктайбыз. Көк бөрүнүн катарына ирандыктардын ат чабышы, голландиялыктардын жел тегермени да кошулду. Мындан тышкары ЮНЕСКО Италиянын Неаполь шаарындагы пицца жасоо чеберчилигин дүйнөлүк мурас деп тааныды. Бул шаар дүйнө эли сүйүп жеген пиццанын мекени саналат. Пицца жасоочулар өзгөчө чеберчиликке ээ болушу керек. Маселен, камырды бышырардан мурда айлантып отуруп, мыктылап чоюу да өзүнчө чеберчилик катары каралат. Пицца жасоо ыкмасы маданий мурас деп таануу өтүнүчүн Италия бийлиги 2009 жылы ЮНЕСКОга жөнөткөн. Жергиликтүү тургундар бул өтүнүч 8 жылдан кийин канааттандырылганына кубанып турушат. Мен бардык итальяндар жана неаполдуктар сыяктуу сыймыктанып турам. Себеби пицца жасоо
ЮНЕСКОнун мурастар тизмесине киргизилди. Пиццанын кылымдарга кеткен тарыхы бар. Ханыша Маргарита төрөлгөндө Маргарита аттуу пицца жаралганын билебиз. 2010 Франциянын ашканасы да биринчи жолу гастрономиялык искусство катары таанылган эле. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегебиз azаттык.org. Ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, атап айтсак YouTube, Facebook'тан көрсөңүздөр болот. Аман туруңуздар.